Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер. Кыргызстаныбыздын экинчи борбору болгон Ош шаарындабыз. Учурда биз Жийделик көчөдөбүз. Жийделикте өзүңүздөр билгендей бул малга дейер эскертүүлөр берилип, мындай снос 3 метр, 5 метр деп жазылып кеткен болчу. Бирок талапка, мыйзамга толук башы ийбегендиктен оминтип мамлекет өзү буза баштады. Көчө негизинен өтө тар. Өтө тар. Болбосо бул жер өтө чоң, международный талапка жооп бере турган көчө болуш керек эле. Бирок эмнегедир бул жерде мондай объектилерди өз билемдик менен куруп, мыйзамсыз соода түйүндөрүн ачып алышкан. Снос. Так, ну касапкана же эт саткан магазин 3 метр киргизилиш керек экен. Бирок өзүнүн соодасын өз билемдик менен учурда иштеп жатат. Мына жерлер уже бузулуп, толук эмес учур көрүнүп жатат бизге. Бул жерде көбүн эсе үйдөн сыртка чыгып магазиндерди, дарыканаларды куруп жасап алышкан. Жийделик көчөдөбүз. Барыңыздар билгендей эле. Бул объектибиздагы мечитке караган объект экен, бирок 3 метр деп жазып коюптур. 3 метр киргизсе, могу жактардагыдай болуп, кыйла кенен болуп калат экен. Учурда бул жерде эскертүү берилгенине карабай, өздөрү бузуу иштерин алып барган эмес. Ошондуктан мамлекет өзү алып келип техникалар менен бузуп жатат экен. Бул объектини дагы учурда же бузуп жатат, же фасад сыртын оңдоп жатат экен. Өтө көп снос иштер. Снос, бүт жак снос. İbo oynay.
Так, учуда бузулуп жатат. Так, бул жерлер дагы бузулган, бирок толук эмес. Эмнегедир жарым жартылай бузуу иштери жүрүп жатат экен. Бул жактардагы 3 метр снос деп жазылып турат, бирок бузулай элек. Ассаламу алейкум. Качан алынат экен бул жерлер? Бұл жерде бая эме беріп кетті. Жарым саат болды, бая кайып басты. 3 күндө алып ташташ деді. Мейли, рахмат. Элчуңа сурап, мына эйдинен кече. Болду, рахмат. Бул жерлерди бир жуманын ичинде алабыз дейт. İşlep жаткан жерлер. Анткени булар деле өзүбүздүн карапайым эл. Ушунун артынан акча таап, бала чака багып, үй бүлөсүн кыймылдатып жаткан элдер. Бул жерлер толугу менен бузулуп, же жаңадан курулуп жаткан объектилер экен. TikTok'a çıkarırsa var. Тарса не болот? Тарса не болот экен? Тарса не болот? Бирөөдөн тарт. O telefonu sindir oğlum. Масындыр. Колуңан келеби? Arpenç. Бул жерлерде дагы толугу менен бул жактар пока что турат экен. Так, бул объекти дагы эмнегедир бузула турган. Учур көрүнбөйт. Анткени үстүдө устакелер иштеп жатат экен. Өзү бул көчө жийделик. Негизинен кыйла эле кеңири. Бирок тротуардан бул жака 5 метр, будан бул жака 4 метр калтырып жерлер бул жакта жөн эле жатат, мусор басып. Ошондуктан бул жактан 1 метр калтырып, бул жактан 2 метр калтырып тротуаргачы жолду кыйла кеңейтип койсо болот. 2 полосадан. Учурда жийделикте болдук. Комментарий жазып, ой пикир калтырып, лайк басып, подписацияны басып коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Дале болсо видео тартканыбызды уланта бермекчибиз.